Лондон BBC, саламатсыздарбы. Елер алчына спорт жаңлыктары менен Гүлнара Касманбетова. Жума күнкү болуп көрбөгөндө глобалдуу кибер чабуулдун кесепети дүйнө жүзү боюнча сезилүүдө. Адистер окуя кайталанышы ыктымал экенин эскертүүдө. Москва миңдеген киши Совет доорунда салынган үйлөрүн талкалап, башка турак жайга көчүрүү боюнча өкмөттүн планына каршы чыкты. Президент Трамптын айлана чөйрө боюнча саясаты жөнүндө суроо коюлуп атканда, Аляскада климат өзгөргөнү кесепетин тийгизип жатканы байкалат. Жума күнү жасалган глобалдуу кибер чабуулдун артында кимдер турганы белгисиз. Бирок Microsoft компаниясы ал Англияда же Испанияда башталып, андан соң 148 өлкөгө тараганын айтты. Чабуулдун кесепетин Британиянын саламаттыкты сактоо кызматы, Россиянын ички иштер министрлиги жана Американын логистикалык FedEx компаниясы тартты. Вирус бүгүн көп деле тарабаганы менен ал бир топ зыян келтирди. Адистердин айтымында кибер чабуул мурда болуп көрбөгөндөй бүткүл дүйнөгө тарап, аярлуу компьютерлик системаларга жайылды. Эң негизги жабыр тарткан Британиянын саламаттыкты сактоо кызматы болду. Орусияда болсо кибер чабуулуна ички иштер министрлиги кабылды. Кытайда 29 000 мекеме кибер вирусуна кабылды. Шанхай Жяо Тоң университети айрым студенттердин компьютерлик жабдыктарына вирус жукканын тастыктады. Индонезияда 2 негизги оорукана чабуулга кабылып, Жакартадагы бир бейтапкана системасын кайрадан орнотууда. Айтылган кибер чабуулга ири компаниялар дагы туш болду. Франциялык Рено унаа чыгарган компаниясы дагы чабуулга кабылып, вирусту жайылтпаш үчүн айрым заводдорунда ишти токтотууга мажбур болушту. Чабуулга кабылгандар интернеттеги биткоин аркылуу $300 төлө деген талапка туш болушкан. Британиянын расмийлери Twitter аркылуу документтердин калыбына келишине күмөн санап, жабырлануучуларды каражат төлөбөгүлө деп үндөдү. Бирок көптөр акча төлөп жатканы дагы айтылууда. Кибер чабуулу андан ары жайылып кетпесин деп көптөгөн системалар ишин токтоткон. Бирок адистер дагы бир кибер чабуулу сөзсүз болот деп белгилешүүдө. Бул чабуул ааламдашкан дүйнөдөгү бирдиктүү системанын алсыздыгын айкын көрсөттү. Москвада миңдеген россиялыктар миллионго жакын эл жашаган Совет доорунда салынган үйлөрдү талкалоо боюнча өкмөттүн планына каршы жүрүшкө чыкты. Шаарды өнүктүрүү боюнча талаштуу долбоорго ылайык тургундар башка жакка көчүрүлөт. Бирок алар жаңы үйлөрдүн турган жери жана сапатына сарсына болуп нааразы. Айрымдар бул долбоорду мамлекеттик каражатты курулуш компанияларына ыйгаруу аракети катары көрүшөт. Жекшемби күнү демонстрацияга чыккан элдин көбү каршылык акцияларына эч катышып көргөн эмес. Бирок алардын үйлөрү бульдозер менен сүрдүрүлөт деген чечимге көптөр түшүнбөй жана кыжырланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин шаардын мэри тарабынан сунушталган мыйзамды колдогон. Ага ылайык эски имараттардын ордуна көк тиреген заманбап имараттар курулмакчы. Бирок үй сүрдүрүлөт деген жергиликтүүлөр аларга кайсы аймакта жана канча бөлмөлүү батир берилерин так билишпейт. 1950-60 жылдары салынган 5 кабаттуу имараттар өлкөдөгү турак жай кризисинен улам тез тургузулган. Айтылган имараттардын мөөнөтү 25 жылга эсептелген. Эми алар эскирип, урап жатат. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин эски имараттардын ордуна заманбап үйлөрдү кургусу келет. Бирок нааразылык акцияга чыккандар бул кадам мыйзамсыз экенин белгилешүүдө. Кроме того, вообще принимается огромное количество. Өкмөт жаңылоо аттуу мыйзамдын негизинде көп сандагы мыйзамсыз чечимдерди кабыл алды. Алар аны элге мажбурлоо жолу менен ишке ашырууну аракеттенишүүдө. Бирок көптөр анын коррупцияланганын көрүп турушат. Себеби бул аракеттер жергиликтүүлөрдүн турмушун оңдоого багытталган эмес. $60 миллиард тете долбоордун колдоочулары эски имараттар бир нече жыл мурун эле сүрдүрүлүшү керек болчу деген пикирде. Ал эми көпчүлүк тургундар жаңы батир алууну колдойт деп айтылууда. Бирок үйлөрү түртүлөт деген 1 миллионго жакын орусиялыктар өкмөттөн маалыматты тактап берүүнү талап кылууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз.
Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макрон, ассамблеянын мүчөсү жана Гавр шаарынын мэри Эдуард Филиппти премьер-министри кылып дайындады. Эдуард Филипп Сабырдуу оңчул республикачыл партиясынын мүчөсү. Ал эмки айда өтчү парламенттик шайлоодо Макрондун La République en Marche алга партиясын жетектейт. Кытай порт, темир жол жана жол байланышын түзүү боюнча дымактуу экономикалык пландын алкагында 10 миллиарддаган доллар инвестиция жасамай болду. Кытай президенти Бейжиңдеги дүйнө лидерлеринин жыйынында ааламдашу дүйнөлүк экономиканы жакшыртуунун жолу деп ири компанияларды анын кур жана жол аттуу демилгесине кошулууга үндөдү. Ага ылайык Азия, Африка жана Европанын байланышы бекемделет. Сауд Арабиясы жана Россия мунай өндүрүшүн кыскартууну эмки жылдын март айына чейин узартышты. Буга байланыштуу мунайдын баасы 2ден көп пайызга көтөрүлдү. Дүйнөнүн 2 ири мунай өндүрүүчүсү бул тууралуу Кытайдагы жыйында жарыялашты. 3 жыл мурун мунайдын баасы рекорддук көрсөткүчкө көтөрүлүп барып түшө баштаган. Азыр ал 3 жыл мурунку баанын жарымын гана түзөт. Аляска Американын алыскы түндүгүндө жайгашкан. Ал климаттын өзгөрүүсүнөн өзгөчө жабыркаган аймактардын бири. Абанын табы жогорулап, муз эрип жатканда, айлана чөйрөнү коргоочулар Дональд Трамп бул маселени кандай карайт деп кулак түрүп турган. Президент болсо аймакты өнүктүрүп, көбүрөөк мунай өндүрүүгө үндөп, климаттын өзгөрүүсүн токтотууга багытталган Париж келишиминен чыгып кетем деп кооптондурду. Аляскага жаз келип, тоңуп жаткан түндүктөгү муздар эрүүдө. Ном шаарындагы Беринг деңизинин жээгинде жашаган тургундар быйыл жаз эрте келгенин айтышууда. Жай узагыраак созулуп, муздар жукарууда. Бул жерде климаттын өзгөрүшү теорияда гана эмес, көзгө көрүнүп турат. Аустин Ахмазук төрөлгөндөн бери турмушу океанга байланган. Эми ал жергиликтүү 20 ууру менен бирге муздардын эрип кетишин токтотуу үчүн заманбап жашоодо эски каада салттарды сактап, аны колдонуу аракетин көрүп келет. Биз криосферанын, башкача айтканда муздардын эрип жоголуп бара жатканына күбө болуп жатабыз. Көптөгөн аймактарда мындай процесске күбө болдук. Алсак дарыя муздары жана океан муздары эрип жатат. Чынында муздардын, мөңгүлөрдүн эрүү процесси өтө тез жүрүүдө. Аляскадагы Арктика кеңеши климаттын өзгөрүүсүн талкуулап, бул ири маселе экенин белгилешүүдө. Жергиликтүүлөр АКШнын жаңы өкмөтү Париж келишиминен чыгабыз деген сөздөрүнө тынчсызданууда. Келишимге ылайык АКШ көмүртек газын азайтуу милдеттенмесин алган. Жергиликтүүлөр климаттын өзгөрүүсүнө кооптонуп турган кез. Алар абалдын начарлап баратканына күбө болгону менен АКШнын бийлигине таасир эте албайбыз деп тынчсызданууда. Спорт жаңылыктарына келдик. Бүгүн Стамфорд Бридж стадиону майрамдык шаңга бөлөнөт. Ал жерде жаңы эле Англиянын чемпиону болгон Челси Ватфорд менен беттешет. Көктөрдүн чоңу Антонио Конте анын жетекчилиги алдында командасы эмки сезонго дейин жакшыра берет деди. Бүгүнкү матч алдында эч кимиси травмаланган жок. Ал арада кечээ Spurs 2-1 менен Манчестер Юнайтедти, Ливерпуль 4-0 менен Вест Хамды жеңди. Теннис. Римдеги Италиянын ачык турниринде Мария Шарапова түз сетте америкалык Кристина Макхейлди утуп, биринчи айлампада алдыга чыкты. Бул ага Уимблдон мелдешине катышууга жол берет. Козуткуч чырына байланыштуу 15 айга четтетилип, оюнга кайтып келгени россиялык теннисчи 2 гана турнирге катышты. Ал өткөн аптадагы Мадридтин ачык чемпионатында аны калпычы деп сыпаттаган канадалык Эжен Бушартка утулуп калган. Жаңылыктар соңунда. Евровидение сынагын жеңген Сальвадор Собралды күйөрмандары Лиссабондун аэропортунда баатырдай кылып тосуп алышты. 27 жаштагы өрчү карындашы жазган балладаны аткарып, 6-күнү тарыхта биринчи жолу Португалияга жеңиш алып келди. Собрал жеңишин мааниси бар музыканын жеңиши деп сыпаттады. Бир күнү кыргызстандыктар да бул конкурска катышып, өлкөсүнө жеңиш алып келер. Интернетибизге чакырамын, дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиону угуңуздар. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.